Assalamu алейкум, урматтуу Багыстыр Кыргызстан каналы көрүүчүлөр. Кутман күн. Бактабыз. Быйыл гиластын түйүшү бизде жакшы. Тегиз салкын жерлерде гилас жакшы түйдү. Толук күн катуу ысыган жерлерде бир аз сейрек түйдү. Демек, быйыл гилас гүлдөгөн убакытта күн катуу ысыды дагы чаңдашуу мөөнөтү кыскарып калды. Өзүн өзү чаңдаштырган гиластар жакшыраак түйдү дагы. Өзүн өзү чаңдаштырбаган валойлор азыраак түйдү. Мына валовой сорт. Салкын жерде болгон үчүн бул өтө жакшы түйдү. Тоодогу KGB формасындагы октар булар бир аз азыраак түйдү. Өтө жакшы эмес. Буларга чаңдаштыруучу шпонка, Кашкар гилас, бахар, мына ошолор. Валовый үчүнчү. Бул шпонкалар. Бунун сабагы кыска, кыйла кыска болот бул. Кашкар гилас эски гиластардан. Өтө катуу гилас болот. Бир аз кичикей болот. Сабагы узун. Бирок өтө катуу гилас бул. Сабагын салыштырып көрө турган болсок, бул шпонкадан 2 сантиметрче узун. Валовый менен салыштырып көрөлү. Бул кийинки. Бул валовый болду мына. Валовойдун өмөсү бир аз чоңураак. Эгерде бакта чаңдаштыруучусу жок боло турган болсо, күн катуу ысый турган болсо, демек гиластын түйүшү аз болуп атат. Ысык зоналарда валовойдун такыр мөмөсү сейрек, аз болушуна себепкер бул күндүн биринчи катуу ысып кетиши гүлдөгөн убакытта. Андан кийин чаңдаштыруучусу жок болуп аткан себептен болуп атат. Күн салкыныраак орто зоналарда, жогорку зоналарда валовойдун түйүшү өтө мыкты. Эмне үчүн эл валовой 3, валовой 3 гиласты көп тигишет. Анткени бул экспортко жарандуу сорт болгондуктан жакшы кетет. Азыр Фергана өрөөнүндө Өзбекстан, Тажикстан, Кыргызстан негизи ушул валовой 3 сорттон көп тигишет. Өтө мыкты. Гиластын бышышына дагы буюрса 1 ай вакыт калды. 1 айдан кийин гилас сезону башталат. Туугандар, сиздер менен Багыстыр Кыргызстан каналы болду. Тынчыгын болуңуздар.